Бүгін 27 август күні Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Баткен обласының Лелек районының Мақсат айылына барып, үй өртеніп кеткен жарандардын үйінің орнына құрылған жаң үйлердің күлүчүн тапшырды. Ошону менен бирдикте ар бир жаранга 100 000 сомдон акчалай жардам берди. Еске салсак, 28-29 апрель күндөрү кошуна Тажик мамлекети биздин жерибизге кол салып, мыкаачылык менен 36 жараныбызды өлтүрүп, алардын үйлөрүн өртөп салган эле. Бүт тажиктер. Булар менен азыр бир жерге бир үй салып эле бирдеме баштасаң, тамарканы тоссоң азыр чыгып келет. Азыр мына тамарканы тосконго даже неме жок да. Тамаркан деген эмне? Огород. Мына огородто азыр. Мына о коңшу Тажикстандын гражданы да бул. Ол өз Тажикстан адамы. Тоскондар ким тоскону мына? Тажиктер да. Шунун биягы кимдики? Биягы биздики да. Биз барып тоссок, азыр бетте тополоң чыгат, солдаттарды кууп келет. Давай тоспо дейт, бет нейтралка дейт. Нейтралка дейт. О, нейтралка эмес, бир өзү полный ошо жолдон до конца эле бизге кеткен. О, нар жакта кыргыздардын үйү бар, ошондой эле кошулуп эле кеткен биз. Ошо нейтралка дейт. Кыргыздардын үйү өрттөнбү алар? Өрттөнгөн. Ошо Тажикстандын ичиндеги кыргыздардын үйү өрттөндү. Ошо тажиктардын арасында эми ошо жерде үйлөр бар биздин кыргыздар. Илгери Акаев салып берген. Акаев биринчи салган үйлөр мына ошол экен. Мына ошо биринчи Акаев башталган үй мына ошол үй болот. Ошол жерге капылган биринчи Акаев турган. Граница кылып мына ошол 3 үйдөн баштаган. Анан мына жерден мына азыр он аркы үй анан тажиктин үйү. Мына азыр мына бул үйлөр мына биздикилер. Кече өртөп салган. Огород биринчи Акаев бергенде бизде 30 сотуктан огород берген. Азыр бул жерде огородубуз 15 сотук огород калды. Ошо Винколду караң, тажиктер азыр полный чыгып келген. Биздики өзү о жолго чейин эле огород. Талга чейин. Жол болгон. Азыр булар полный тажиктер чыгып келген. Мына алар менен азыр биздеме кылып бир салсаң эле тополоң чыгат. Кошунаңыздар менен, значит, сиздер кошунаңыздар менен душман сыяктуу болуп калсыздар да азыр. Ондай эле да, булар азыр биле көз карашы ham азыр кече тополоңдон кийин чатак болуп калды. Кече бирөөдү өлтүрүп койду дедик го. О, наркы Временканы көрдүңүзбү? Мына үйдүн арт жагында. Ооба. Ошол жерде бир өзбек киши бар эле, аялы тажик эле. Ошону үйдө эле атып таштагандан оны алып кеткен. Кийин аял алып барып буякта өлүгүнү Кыргызстанга бербей эле Тажикстанга коюп койгон. Ол өзүбүздүн Кыргызстан өзбеги болгон. Ошол үйдөгү. Тажиктер өлтүрүп койду, үйүнөн эле келип атып таштаган. Анан кийин ал жерин алып алышты өздөрү, Жок, жери алынган эмес. Онун келинчеги ошо Тажикстан гражданы да. Кече полный ошо тажиктер чыкканда бүт ошо мечитке чейин, мына үйлөрдүн үстүгө чейин полный ограждение кылып бүт элдер качып кеткен. Тажикстан немелери келип басып алган да, ошо солдаттар келип. Бетте элдер дагы полный качып чыгып кеткенлер өлүгүлүп. Булар именно бул тажиктердин үйлөрү кийин пайда болгон экен да. Булар кийин пайда болгон. Булар ушул границага жакын эле жерден пайда болгон. Мына биринчи келгенде биз келгенбиз. Мына үйлөр биз Акаев салып бергенде мына бул жерде биз келгенбиз. Кийин булар келген. Сиздерден кийин булар келген. Булар келгенден ушинтип эле ошо тамарка кылып, ошо өзүбүздөн бирөөлөр аралашып, кичине кылып үй салып булар чыгып келген. Жолго чейин полный кыргызстандык эле. Азыр ошо үйдүн арт жагында дагы биздин кыргыздын ошо Акаев салып берген үйлөрдөн бар. Олар күйгөн. Ошолардын кошулуп эле жашайбыз биз. Карасаңыз, мына жакта теги сонун жерлер турат да, баягы дыйканчылыкка ылайыктуу. Ошол Тажикстандык. Илгертен бери эле Тажикстандыкпы же Кыргызстандык болгон бу? Илгертен эле Тажикстан болуп жүргөн бул жерлер. Ошо жолдон асты полный эле Тажикстан болгон. Анал жерде чоң жол бар экен, узун чоң жол. Баягы неме кеткен? Кузан жолу, Ооба. Кузан. Эме Кузанга кеткен жолда анал жерде турсаңыз, Кузанга кеткен жол анал жерде турат да. Биз илгери арка жакка ошол жолдон каттачып элек. Бул жерден эч ким тийишпейт эле. Ошо жана трассада адамдар кетип атпайбы? Нар жакта газ турба деп ошол жерден чыгышып элек. Эч ким бизге тийишпечү эле. Биз ошол жерге чейин, кийин бул жерге тажиктер биздики деп ошол латоктон баса жолдон ар жагы полный Тажикстанга өтүп, бул жагыны кече границаны бизге основной Акаев келип эме кылып берген. Тактап үй салып берген. Акаевский домдор деп, мына ошо домдор биринчи Акаев салып берген домдор ушул домдор болгон. Ошол Акаев салып берген домдорду өртөп жиберсе? Мына ал үй болгон, мына ушу үчөөнү баштап берген. Биринчи үчөөнү баштап Акаев ошондо капсуланы чолурган. Мына ал үйлөр жок эле, булар кийин чыккан. Ар бир тамарка 30 сотуктан эле. Азыр мына 15 сотуган чыкпайт да. Мына көрсөңүз, азыр бул бар тамарканы тосуп чыгып келет. Эките солдатты алып келет, тажик солдатты. Көтөрдүн, сен нейтралканы тосуп атасың дейт. Тополоң чыгат да. Булар атайын
Тәжік бийлиги тарабынан коюлган адамдар окшойт да. Bilmem şu elini şontu öyle korkuyor. Men o bilik taraftan ele davay toktat. Bunu al seniki bul bunuku dep koysa bolat olarga. Şonu kelişimem yok. Түшүнүшпү бул жагы. Бул жагы ушундай узундан кетет да, мына жагы карасаңыз. Ушундай Uzundan ketet. да. Бүт баары тажиктер Polni Tajikistanlık ya. Жүрүң манан өтүп панетте көрсөтүп не кылып коем. Бул үйлөрдүн курулушу канча күндө бүттү? Булардын курулушуга эме нече ай болду? Bir 2 ay болуп калды. Бүткөнгө bir 2 ay болуп калды. Тополоңдон кийин эле башталган. Бүткөндөн кийин тополоң басылгандан кийин башталган да. Мына бул жерде жол бар экен да? Мына ал жол. Мына ал жол. Илгери биз каттоо жолубуз мынадан болгон. Мына каттоо жол. Ооба, Кыргызстан. Мына şu жылдан катта чөлөк. Бул жерде Тажикстан солдаттары турбайт эле. Кийин неме болду? Мына ал жерде мыналар Тажикстан үйлөрү да. Бул Тажиктин граждандары мыналар. Коңшу эми забордун ар жагы Тажикстан, бу жерде эч кандай жол амеле жок. Бул Кыргызстандын үйлөрү болчу илгери. Кыргызстан жолдору болгон, ошо Кыргызстан жолу болгон. Азыр полный ошо Тажикстан элдери алып, азыр ушу кошулуп эле жашап калдык, ошентип эле азыр бирге коңшу эле бу тажиктер азыр. Кармена иш. Илгери жол ошо талдын алдыда жол болгон да. Мына асыл жаап болду, ошолордун эгин жайлары болот. Мына машина жолу өтөт. Ооба, машина жолу. Ошонун ар жагы Тажикстан. Бер жакы Мына үстү жагынан полный биз каттоо элек да. Бул жерге солдаттар ям турбайт эле. Азыр бул жерден эме кылсаңыз полный солдаттар турат. Шарт тартып алып кирип кетет Тажикстанга. Тажикстан солдаттары ушул жерде жайгашканбы? Бул жерде полный. Мына о камералары ям бар, үйгө камералар коюп койгон, көрдүңүзбү? Камера баштарынабы? О, үйдүн башын көрдүңүзбү? Тажикстан камералары. Биз бир жерден азыр көрүп турабыз. Ар бир тажик жаран. Мына о коңшу Тажикстан жарандары буну ошол камера койгон, бизге коюп койгон. Азыр чоң айтып көрсөтөт. Булар кандай деп. Мында көрүп атабыз, мында үйдүн башында камера жайгашыптыр. Ошо камера ошо Тажикстан үйлөрүнүн үстүнө койгон. Кыргызстанда эмне болуп атат да? Ошол камера, ошол. Көрдүңүзбү? Көрдүм. Ошол камера. Мына ал эми бүгүн президент Садыр Жапаров келип кетти да. Президент Садыр Жапаров жана азыркы бийлик тууралуу сиздерге кандай жардам берди? Сиздер ошого кандай ыраазысыздарбы дегендей нерсени суроо берди. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров молодец, зор бала экен. Мына ушу уруш башталгандан бери эле келип ушу эл менен аралашып, полный эле жардамын колдон келгенин элген эме кылып. Мына бүт жолдорго чейин асфальтты басып, үйлөрдү мына 1-2 айда деп эле бүтөт деп полный үйлөр амазы бүтүп атат. Ошончолук дейм жардам. Мына дагы акчалайдан жардамдарын берип, бүгүн дагы канчанан 100 000 сомдон дагы үй күйгөндөргө 100 000 сомдон акча неме кылып атат. Ошончолук дейм жардам. Жакшы. Ошо баягы согуш 3 күндүк болду да. 3 күндүн ичинде сиздер каерде болдуңуздар? Бу жерден чыгып кетүүгө туура келди да? Согуш 3 күн эмес. Бул жерде өзү башталганда бул жакшы эм коңшулардан ham жакшы адамдар бар экен да. Бул жерде ошо элдерге полный айтылган. Бизде тажик солдаттар көбөйүп кетти, силер качкыла, чыккыла, атат деп бул жерде полный үйлөрдү басып кеткен солдаттары, Тажикстан солдаттары. Алдынан эскертип берген. Ооба, мынанда мына ошон коңшулар эми жакшы семьялар ham көп экен де, качкыла дагы балдарды атып койбосун деп ошолор сүйлөшүүлөр болуп кийин элдер качып чыгып кеткен эле. Качып чыгып кетип эле ошондон кийин даңдың башталып булар ошо машиналары менен чыгып, полный бияктарды, окоптарды казып, бул айылдарды бүт ээлеп, элдер качып чыгып кеткен эле. Окоптарды каерге жазган? Айылдын башынан. Айылдын башынан полный казган. Ол мечит көрдүңүз да. Мечиттин үстүнөн баштап, о киребер заправканын алдыга чейин полный айылдын үстүнөн бүт окруждение кылып айылды алган да булар. Солдаттар. Ошонтип алып
1-2 gün kattı neme olgan. Жақшы elde, unçalık ele ziyanam keltirgen joq. Hem aslında bu üylerdi küygüzgen hem şöyle jaşöçü konu komşular ile küygüz. Misal saldatqa sizin uyuңuzdagi xaladinligi var, televizoru var, bu saldatqa keregi joq o nerse. Nem şöyle jaşöçüler ile küygüzüp şolar ile tonop ketdi de. Şol endi azı birlikten azı buna Sadır Japarovdan da yaxşı jardamlardı qılıp, elge yaxşı qarap, büt nerselerini mena wagıdan eme qılıp bütürüp berip atat. Molades. Şonçalık meklarına. Mena bugün daha kelip akçalay sıylıklardı berip. Üylördi ben aytkan waga çeyin bütürdü. 31'i dedi 31'e çeyin polni üylör büttü. Mena büt jaşöçüler kirip jaşöünü ulantıp üylörden büt kompaktni zor qılıp jas salıp berdi. Bekam köz. Üylörün ismingiz görsek bolar mı? Bolat kirip körüverin. Yürün. Atınız kim bolar? Benim adım Fakhreddin. Kim? Fakhreddin. Ha, görsetiveriniz qanday? Mana. Qancha qolmadi o'zi? 9. Mana. Bul mehmonxona. Mehmonxona cho'ng. Mana cho'ng. Bu endi prezident o'zi Demirga ko'tarib shunday uy solib beraylik deb aytgan bo'lchi. O. O'sha uyning stili salon. Şu turetski oşal stilde. Barını bir de qil oşal demede. Uylar polni büttü. Bütpögen uy qalgan joq. Malades, mena wagada bütürüp. Wagada neme qildaz. Kirip ele yaxşı jaşaş gerek şol ele. Keyin topalan qo'y. Ha. Ana bu birinchi ko'ngil atası. Mana bunaqasi kuxnya. Bu kuxnya. Bu kuxnya. Bu endi jasaladi. Ha, bu endi jasalib atat. Ya bütüp qoldi endi. Qo'cholar. Ha, yaxshi. Tak. Tuz kuxnya ekan. Kuxnya. Mana al. Sanuzel. Sanuzel. Samuzel. Daratxana. O, daratxana. Daratxanani ekodan qilib bergan. Ikki daratxana. Oo. Bir komnata ikki xona, ikki daratxana. Murskoy, jenskiy qilib bergan. Sizlarga Ana, vat. televizor. Ha. Mana burada. Bu joyi Dushovoy. ikkinchisi, dushovoy. Dushovoy. Ha, yaxshi. Ana. Harjatda dush bu yana nima? Mana. Ay. Sonu var. Mana. Buradan jataxona. Jataxana. O, ikkinchi o. Bo'ldi. Mana. Bu joy Buradan uchinchi dush, dushda ha, var. o, Uchinchi uchinchi universiteda dush, var ekanda o. bu yerda. Bu sonu ekan. Mana. Buradan mana jataxonalari. Mana pol bitdi. O. Yani bu faydası da video nimeler nimesinde. Ha. To'pato'ra. Mana buradan shu jataxonalari. Mana. Narjag'i bitdi. Ana onu bizim bildik. El üçün elin kanunu görüp 30 yıldan beri bundan öncesi bolgan emas da. To'pato'ra. 30 yıldan beri Akay birinci başında жерди bölüştürgендер. Жер талаш болуп келди, акыры конфликт алып келдик. Конфликттен кийин конфликт болуп келгенде Атамбаевдин кезинде эле болуп турган конфликт. Ошондой. Ошондон бери эле конфликт. Атамбаевге канча жолу эскертилген, конфликт чыгып десе, ал конфликт азырынча чечпейбиз, нече чечебиз деп болгон да. Ошондой. Анан кийин Жээнбеков келди. Акырында мындай биздин билик келгенде Садыр Жапаров келди. Эми Кудайга шүгүр, анда бүтүп калыптыр. Кышка чейин бүтүрөбүз дедилер. Бүттү, болду. Мына кышка чейин уже үй полный гособеспечение келип жашаш керек бүттү. Тажиктар менен урушпаш керек да. Ушу самый главный коңшу менен жакшы жашаш керек, талашпай. Эми коңшулар менен кандай достошсоз, баштан мурун кирип чыгып жүрбөсүздөр да. Бу илгери биз коңшулар менен вообще зор эле. Бизде основной ушу жашөөбүз эле шулар менен. Полный азыр жеп ичип ушу тамак ашыбыз барбы, ушу Тажикстанга түшүп эле, ушу Леноватга түшөт элек ушу чоң базарлары болот. Вообще арзан да базары. Бүт керектүү кийим кечебиз барбы, тамак ашыбыз, оокат ашыбыз бар. Бүт ошол жактан чыгып алып келет элек. Эч ким эчтеме кылбайт. Өзү Кыргызстанда эле жүрө берет элек. Кече каяктан ушу кандай тополоң чыкты, ушу тополоң немесине паспорт, саспорт деп. Кичине кыйынчылык болду. Андан кийин эми баягы мөмө жемишти алардын базарынан албай,
Өзүңүздөр эгип, тигип дегендей. Biz özümüz egip tigemiz. Özümüz egip tikkenden keyin onu ham bir жерге сатып кичине акча кылыш керекпи? Hem жана семьяга ham кичине тириликке ham акча bir мөмө жемишти өндүргөндөн кийин сатышка бир демелер керек аны. Өндүрүңүздөр, сатыңыздар, суу боло турган болсо, суу барбы? Суу кеңири. Суу кеңири. Мына дагы азыр сууга дагы акча бөлгөн, бул жака азыр дагы канал кылып берет. Канча миллиард бөлүнгөн. Бул уже ишке ашып атат. Мына ошондо Жакшы. дыйканчылык кылсаңыздар, ан жака Тажикстанга эмес, сиздер Бишкекке алып бара салсаңыздар. Бул өзүбүздү өзүбүз гособеспечение кылабыз да биз. Бөлөсүздөр да. Бизден эч кандай өкмөттөн нары бери ham кереги жок. Биз өзүбүз чубакка чейин багып келгенбиз, өзүбүз жакшылап багып эме кыла беребиз. Бизде любой дыйканчылыктын любой түрүнү өстүрөбүз биз. Өзүбүз ошо дыйканчылык менен чоңойгон балдарыбыз. Дыйканчылык менен Биз только жер менен иштеп эле, мал салкылып эле жер менен келгенбиз. Кандай жашаш. Рахмат. Бизге ошо кону коңшулар менен эле тынч болуп, ушулар менен жакшы болсок, бизге ошол эле жашайбыз. Биз азыр кечетен бери коркуп калдык азыр. Түндө мен дарс этсе, балдар дагы кирип келет экен тажиктер деп, биздин азыр балдар коркуп калды. Биз азыр балдарды көрүп, биз дагы коркок болуп калдык. Мына ал жерден ошол коопсуздукту ала турган биздин аскерлер барбы? Бар. Эми бизде азда, основной бул Тажикстан эмес да, буларда команда күчтүү. Бул жерде азыр Ленинабад облусу бар. Азыр Хажент облусу болуп калды. Илгери Ленинабад облусу деп чоң шаар да бул. Азыр мына көрүнүп турбайбы? Биздин Бишкектен чоң турат. Чоң да, эли көп. Эми бул жакта команда күчтүү да. Эми самый главный бизге уруш болсун, бизге шу тынчтык эле болуп, шу коңшу менен жакшы эле болсок, бизге ошол эле. Бизге уруштун вообще пайдасы жок. Бизде азыр уруш болот. Мисалы ал жактан, бер жактан солдаттар келет. Бизди мына айылды полигон кылып ташайт. Үйдү күйдүрүп ташайт, бирөөлөрдү өлтүрүп салат. Онун эмне пайдасы бар бизге? Азыр сиз айтсаңыз, мына кошуналар менен граница азыр кошуналарда башкача көз карашта карап калыптыр сиздерге. Ошонун менен бирдикте ар бир кошунаңыздар, сиздер тажик кошунаңыздар. Үйлөрүнүн кырышыларына видеокамераны коюп алып, бул деген эме биздин кыргыз кошуналар чем дышит, орусча айтканда. Ошондой. Чем занимается дегендей да. Ошону көрөлү деп атат буларчы. Ошондой. Эми ушундай нерсе мүмкүн эртеде кечтир конфликт чыгып кетиши мүмкүн деп сиздер да чочулар жашайт экенсиздер да. Ошондой чочулар жашабаш үчүн эмне кылыш керек? Эми чочулап жашабаш үчүн основной коңшуң тынч сезсеш да. Коңшу менен жакшы болуш керек. Мен ойлойм да, жана көп жерлерде мамлекеттердин ортосунда забор бийик, 5 метрлик забор болушат. Ошондой болсо Эми билбедим, азыр бул жерде эми забор бийик деп забор тосконго, булар азыр заборду границанын ар жак бер жагын эми такталмайынча нерсени тосуш кыйын нерсе. Эми сиз азыр коңшуга эми барып туруп, мына сенин жериң, бул менин жерим деп экөөңүз келише албасаңыз, аны тоса албайсыз да. Эми ушу забор болобу, болбойбу, ушу коңшу менен эми уруш болбосун экен. Ушу коңшу менен тынч болоюк. Мындай нерсе кайталанбасын. Биз şu азыр бизде бул уруштун вообще пайдасы жок. Биз илгери шулар менен бир туугандай эле чоңоюп келгенбиз. Мына азыртан эле жолдон өтсөң айтты тажик солдаттар келип, биз илгери солдат дегенди билбейт элек. Şu bir автобус менен пас жак менен барып аркага шонон өтүп келет, бирөө бизди тосуп койдам эле. Бе паспорт эле жүрө берет, ошо Кыргызстанда жүргөндөй, оягы Ленинабадка барабыз, Чкалскийге барабыз, айланып, тамак ашыбызды кылып келебиз. Азыр эле ошо bir 30 жылдан бери şu тополоң şu жердин тополоңу да. Шонон азыр келип чыккан эмес ушул да. Пайдасы. Бул тажик туугандардын көпчүлүгү булардын иштеген иши эле ошо дыйканчылыкта, жер иштетишет да, ошого булар жер иштет, туура. Жерге көбүрөөк кызыгат да. Мына сиздердин үйүңүздөргө чейин бастырып келген ошондо болот. Ошондой. Бул энди бул азыр солдаттардын эмес. Бул энди şu жерде кону коңшулардын эле кече үйдү күйгүзгөн мун солдаттар күйгүзбөйт. Муну şu жерде жашоочулар эле şu жерден Тажикстан граждандары шолар эле күйгүзөм, шунарака коркуп кетеби деп мекан. Эми биздин жашай турган жер шугунун биз кайка барабыз? Эми бизди күйгүрөп, өрттөп, жардырап эми şu жерде жүрөбүз, границаны коруп ээлеп жатабыз, бул эч немеси жок. Бизден чоңоюп ата бабабыздан калган жерибиз şu жерде. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Аябай жакшы баягындай эмне болсо дагы корсок дагы, немесе чочуласак дагы коргоп турабыз деп отурасыздар. Сиздер эми Кыргыздын эң чыныгы патриоттордун бири деп санасак болот да.
Границада бул өзү кооптуу да, ар бир мамлекеттин границасында кооптуу. Биринчи жабыркагандар ошол жерде жашагандар жабыркайт. Ошондой болот. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат Үйлөрүңүзгө сизге, тынччылык болсун. Аллах таала аягында оорсуз болгон бөдө кылсын сактасын. Бар болуңуздар, ишиңизде ийгилик. Ар бир күндөрүңүздөр береке пайыз менен кошулгон бактылуу күндөргө айлансын. Рахмат. Кыргызстаныбыз, элибиз тынч болсун. Кону-коңшулар жакшы болсун. Мындан кийин мындай нерселер кайталанбасын. Тынччылык болсун. Рахмат. Рахмат силерге. Бул Хаджент облусу болот. Мына бизде азыр Хаджент облусу. Ошо Хаджент шаары ошол. Чоң шаар. Берден азыр бизден эч канча эмес, бир 15 километр ашып кетсе 15 километрде. Ашып кетсе 15 километр. 15 километр. Хазен, мында Хазен шаары көрүнүп турабы? Хазен шаары ошо шаарда, колдун шаар. Баягы Хазен шаары. немеден Мына азыр башталышыбыз эле мына Тажикстан эмеси да. Бул азыр мына Очук калача деп коет. Мен ошо калачаны элдери жашайт, ошо коңшулар баары. тажикче Очук калача деп айтылат. Ооба, Очук калача деп. Ошо калача айылынын ушу жашоочулар ушу коңшулар. Мына коңшулар ушулар көчүп келип алганда так наржада. Мына именно ошол кыргыздарга жакын жерге үйлөр Коңшулар булар азыр. Булар эми ушу талашабыз кандай болобуз ошо коңшулар ушулар менен жашап. Ошол эми. Мына Хаджент облусу. Булардын аттарын билсеңиз керек, э? Кимдер? Булар ошо бир экөөнү билем. Азыр ошо камералары тургандарда зор адамдар жашайт эле. Жакшы адамдар. Эми мына жерге бир ариге мүтәм адамдар келген, буларга кичине эле неме кылсаңыз солдаттар чакырат, кыргыздар келди, ары бери кылды, бу тополоң баштайт да. Ар жакта биринчи келгенде бул үйдөгүлөр жок эле. Кийин булар каяктан пайда болду? Ошонун аркы камерасы коюлган үйлөрдө. Күрөң кыргыз алды. Жакшы адамдар жашайт эле. Олар менен илгеттен ошо ака өкөл алака береке кылып, анча-мынча Тажикстандан ошо неме керектүү тамак аштарыбыз бар, заказ кылып коюп, газель. Алар дагы деле жашайбы? Жашайт. Газель машиналары бар, ошо майда-чүйдө керектүү тамак аштарыбызды чыгарып берет. Келгенде ошо жерде маршрутка айдап, Камераларды коюп, жашоочу да. Жакшы адамдар. Эми беш кол барабар эмес экен да, адамдардын ичинде жакшысы бар, жаманы бар, эми кимисинен жаман. Мына жол ары карай эмеге кетет, арка айылына кетет. Арка айылына кетет. Мына азыр кече президент эмекандан полный асфальт басып жолдорду. Асфальттап таштады. До конца аркага чейин пол, арканын жолдорун эми асфальттап берди. Аркалыктар ыраазычылыгын билдирди ушу президент. Илгери мынандай эле бир чаңы чыгып жаткан жол, молодец. Жакшы неме кылды. Чаңы чыгып жаткан жолда асфальттап берди. Асфальтты басып. Жакшы. Жылыш бар, зор. Кудай кааласа жакшы болот. Мен өзüm 13 жылдан бeri максаттын тургуну болом. Мына жерде жашап, ошол жерде 3 жыл 4 жылдан бeri ушу уруш болуп кетип, мына азыр биздин Садыр Нуркожоевич президентибиз келгенден кийин мындай үйлөрдү түшүрүп, айткан 3 айдын ичинде үйлөрдүн баары бүттү. Садыр Нуркожоевичке мен чыныгы максаттын патриоттун, максаттын жигити болуп, мен өзüm бүт элимдин атынан барыга ошо Садыр Нуркожоевичке мен ысык салам. Садыр Нуркожоевич, сиз мени ушунчалык эле кылып келип эле кылып атасыздар. Биздин мамлекетибиздин баштаңгы бийлиги сиз ушунчалык мына канча президент болду. Президенттердин бири эле кылбады эле. Биринчи президентибиз мына мындай ошо сиз алып берген үйлөрдүн кандай экенини Акаевдин малдагы граница үйлөрү эле. Азыр сиз дагы Акаевден өтүп, сиз мындай үйлөрдү салып бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Анан Садыр Нуркожоевич, сизге мен бир сөзүмдү айта албадым эле. Şu жаңы келгениңизде hem сүйлөбөй калдым. Мен сизге дүйнө жүзүдөгү мусулман кыргыз элиме, Жети областагы мусулман кыргыз элиме ысык салам барыга. Ушунчалык бизге жакшылык кылып, бизге ушундай эле кылып жеткирип берген кыргыз элиндеги бүт элдерибизге салам айтам. Туурусу. Анан кандай дейм, Садыр Нуркожоевич, сизге чыныгы эми 120 депутаттын ичинде ар кандай депутаттар болот экен. Ого сиз сабырлуу кылып, сиз ушунчалык эле кылсаңыз, өзүңүз мындан буягы президентиңизди дүйнө жүзү тааныла турган кылып, мына элдин алдыны эле кылып, бизге үй салып бергениңизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Мен Замирбек Асанович, mana shu maqsad aylanib turg'uni bo'laman.
Бул жерде канча кожолук жашайт ага? Жаңылер айлы өкмөттө 2000ден ашык болсо керек. 2000ден ашык. Булар эми Тажиктардын маршруткасы Хожан Кыстакөз деген мына 66 дагы кайта 113 деген. Кожанга чейин барабы? Мына ошол Хожанга чейин барат. Акыры конечный да булар, ал маршрут турат. Булар Кыргызстандын ичине кирип алып кадимки эле кирип чыгып жүрөр экен да, каласа. Бияга кире албайт, азыр келип жүрчү, азыр кире албайт. Аз кире албайбы? Азыр асфальттан өтө албайт. Запрещен да? Запрещен. Мына Рана тойхонасы Мынеттен бияк Кыргызстан, Тажикстан көпүрдүн аягы. Yok yaptırmışsın. Yolları geri Tacik'tin gayesi Türkçe'de ama niye prezident baldırdı olsa çok bol baldırdı da 28'lik. Ha, pasayı trolle. Poskay var ya. Позгайын алдырып тур, мына бул. Бүт көжені алып кетті ғой, енді толды құдайға шүкір. Мынаны бияк Тажикстан, бияк Кыргызстан. Бияғы Тажикстан, бияғы Кыргызстан. Токтогой койсоң кол айтылы. Gayesi жаман. Турган дейди, жакшы болот. Бирок акчалан дейт. Акчалап. Азапта жашайт экенсиздер, азапта. Bizdeki Azapta жашайт, Тажикстанды коркулабыз Кудай Мен айтып атам, президент азыр чегерада жашаган адамдарга 18ден жокорага түшүнүк кат алып, эгер мыйзамды бузсам, мыйзам чегиде жооп берем деп туруп, 18ден ашкан ал бир аялга эркекке автомат бериш керек деп атам. Чегераны бузуп өткөндөн кийин атташа берет аны негизи. Ким болсо. Куроож натуру. Шунда силер өзүңөр коргойсуздар да, атак мен айтып атам да, сунушум мени. Себеби атак булар кесе сиздерде курал жок. Булар курал менен кесе. Косаңыз о. Сөзү билүү. Sizde kural yok, bular kural mene kese sizler mişesizler de dura. Eğer kural boza kaçmasdan atbar beresizler de. Durmasın ha? Бул катарма-катар келаткан өзү бул жерде Кыргызстан, Тажикстан чегарасы экен да. Кыргыз-Тажик чегарасында турабыз азыр биз. Арка айылында. Бул жак оң жактагы биз азыр түш маалында оң жактагы бул Тажикстан, сол жактагы бул Кыргызстан. Кыргызстандын ал жерде заправкалар бүт бардыгы өртөлүп кеткен. Мына жерде мындай заправкалар да болгон экен, булар да өрттөлгөн. Ошондой эле мына асты жакта да катар заправкалар болгон дешет, ушун баары өрттөлгөн дейт. Мына Тажикстандын эмеси. Ар жакта жанакыл Нарын дарыясы менен Тар дарыя, анан кийин ушу биздин суулардан түшкөн суулардан булар суу сактагыч курган. Мына жерде суу сактагычтын учу көрүнүп турат. Мына болсо Тажикстан, мына арка өзү Тажикстан экен, жолдун арка өзү Тажикстан. Булар бер жака өтпөйт экен. Анда Тажикстандын портовери турат. Мына Тажикстандын граждандары ошо мына ушул заправкалардын баардыгы канча заправка бар бул жерде? Bilmiyorum sana abi 15'ten köp bolsa. 15'ten ko'p. 15'ten ko'p zapravka qurilgan, атайын Тажикстандын өкмөтү үчүн деп, элибиз үчүн деп чыгылып. Тажиктер үчүн атайын ушундай биздин эл иштеп берген экен да. Акыры келип Тажиктер мындай кылып өрттөп, кыйратып салган. Мына заправкасы калыптыр. Иштеп атабы, иштебей атабы булар? Жок, иштеген. Иштебептир, булар деле иштебей атат. Баары өрттөлгөн. Баардыгын өрттөп салган экен да. Заправкалардын өзү да өрттөнгөнбү же бензин күйгөн эмеспи? Күйгөн бар. Өттөлбөгөнү калат, көрүнүп баары өрттө. Оңой өттө. Бул жапайычылык да эми. Жапайычылык эмес. Жапайычылык эмес, какой привет, такой ответ. Подход кылган экен, олар подход кылып коюптур да. Мен ошону түшүнөм да. Mana valce kese bitti mana albalada bunu yapmak dedi sana. Bak işte. Эгерде камактарды салабайлар колун өртөп. Эгерде Абдикеримова ушул жерде жашап, безинме иш кылып калганда, безинме иш кылып, башка бизнес жок болсо, безинме иш кылып мен өзү бензин ошол алеге президентский домдон да максатта койдон да. Кайка жүрөм? Бүттү бияка айылга кирип.
Bayağı Tacikistan işte bana. Hani eşini bana kuygönleri tartın oldu. Uylar kayakda. Bol çötürü. Oldu bitti bir körsettin mi? Şöyle de. Bana şu sıra öyle kuygu. Tamam. Uydu zaman tarttığınız kuygu var idi. O. Bu Tacikistan mı neydi ne ya? O ne var? O taraf varsa bayağı Tacikistan. Tacikistan Posya mı gerek ya? Ya negizden ona yak Tacikistan. Ha o ya Tacikistan'da. Köprük şuleken de. Ha kopmuş. Mınal жерге тоқтап тұрсаңыз, Екі ача. Урматтуу мекендештер, биз азыр Баткен облусунун Лелек районунда жайгашкан Арка Жаңы жер айыл өкмөтүнүн чегинде турабыз да, территориясында. Бул жер аябай кызыктуу жер экен. Бул жерден ары карай биздин бул жерде Арка айылы да, Аркадан ары жана Кыстакөл Тажикстан, ана биздикине Кыргызстандыкына жанагы неме да, Максат айылы жайгашкан. Ушул жерде каргашалуу жаз мезгилиндеги окуядан кийин ушул тажик аскерлери Кыргызстандын чегине басып келип, анын кесепетинен бир канча жанакындай өзүбүздүн жеке ишкерлер дейбизби, бизде ушул жерде жашаган жергиликтүү элдердин үйлөрүн, бизнестерин, ошол кошуна өлкөлүнүн жарандары, аскерлери кирип өртөп жиберишкен. Эми ошол мынал жерде алдыда көрүп турганыңыздарда мына жакта мынал жолдун асты жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстан деп аталат экен да, Кыргызстандыкы деп аталат экен. Бирок ошол жолдон айрыкча мына жерде көбүнчө эле мынал тажик номерлүү машиналар абдан көп жүрөт экен. Анан мына жергиликтүү элдерден сурай турган болсок, азыр мурун дейт аралашып эле ары бери кирип жүрө беришет дейт. Азыр болсо тажиктер Кыргызстандын жерине өтпөйт дейт. Бирок жолду пайдаланышат дейт да. Кыргызстандын жерине өтпөйт, жолду пайдаланышат дейт да. Анан биз дагы өзүбүз дагы көрдүк, мына жерден жолдун асты жагында жанакы тажиктер өздөрү дагы ошондо суу чыгарып неметип атышыптыр. Мындай дыйканчылык кылып жашашат экен да. Ошону менен бирдикте машина анда койсоңуз. Ошону менен бирдикте мына жерде ошол жерден мына өзүңүздөр көрүп тургандай машиналар келип туруп эле мына Тажикстан машинасы кайра эле Тажикстандын территориясына кирип кетет экен. Анын Тажикстандын территориясы каяк дегенде мындай келет, мына карасаңыздар. Тажикстан территориясына келип мына жерден мына арка өзү да биздин Кыргызстан жери экен. Флагтар илинип турбайбы? Анын ар жагы болсо, андайынан кетип немеге Тажикстанга кирип кетет экен. Анан неме турат, көпүрө бар экен да, мына жерде. Ошо көпүрөдөн суу агабы? Öte kanal var da Tacik ötüp gidiyor. Ушул жагын сиз түшүндүрүп берсеңиз кандай болот? Айтып бериңиз. Mana ettiği kanal var, çoğun kanal. Sırdaryadan su tartat, ona Kırgızstan territoriyasından ötüp, ona Örgüzar'a veya Kısaköz'e kapırıp kaçayın ketetti. Bul Örgüzar, Ona Örgüzar özü Tacikistan'daki da bul. Tacikistan'ın Örgüzarı. Tacikistan'ın Örgüzarı. Mana ettiğin Kırgızstan'ın kanalı var. Onun Tacik'a su ötüp, o Sırdaryadan su tartat da bular. Nasos menen tartat. Bizden Жаңы айыл өкмөтү ham şu nasos menen Sırdaryadan su içetti. Şondan ketti. Hazır mana şu көөр турган дарактар бүт мына ушул Пасха айыл ушул каналдан ичет Сырдариядан келет Кыргызстан территориясынан эми канча километр onu точно билбейм мен. Шонон өтүп кетет да Кыргызстанга. Şu kanalda Kırgızstan tosуп койсо, булар сусуз калат да. Канча гектар жер сусуз калат? Жер сусуз калат да. Канча гектар? Билбейм, көп да бетте эките колхоз бар да бу кыса көздө. Эки колхоз бар. Пол сусуз калат да. Пол ушул каналдан ичет. Көз каранды экен да. Көз каранды. Анан жогорку каналдан ham ол жана түшкөн жерибиз барбы? Ошол жерден турба менен өткөзгөн жердин астынан барып чыгып калат оерам. Ошол жогорку каналдан ham суу ичет булар. Ошол жаңы биз түшкөн жерден биздин жаштык айылынын астынан суу чыгарып алат да ошол. Канал Кыргызстандын территориясынан өтөт. Кыргызстан территориясынан. Баягы биз көргөн чоң канал ам Кыргызстандан башынан өтөт. Барып ошо Тажикстанга өтүп кетет балам. Бул каналга суу насос менен тартылабы? Бардыгы насос. Булам насос, олам насос, ол биздики ham насос. Бардыгы ана Сырдариядан алат. Бирок Сырдария Тажикстандын территориясы. Тажикстан территориясы. О, көрүнүп турат го. Ошол. Сырдария жана Нарын дарыясынан келген. Ошол. Караколжадан келген суулар. Ошол бүт Кыргызстан суу да башы. Шунан келип анан бул Өзбекстанга өтүп кетет го. Өзбекстандан ары карай Казакстанга кетет. Ошондой болсо керек, же Өзбекстанга ары жок болуп кетеби, аягын билбейм. Аралга барат, арал. Ошо аралга барса керек да. Аягын билбейм экен. Ал жерде ушул эле жерде өрттөнгөн үйлөрдү көрөт да, мына кимдики өзү? Булар
Улут кайсы? Bular bardyk ele Kırgızlardyky. Bular eme de, bular bu kamok magazin bolgon da bular. Stolovoy bolgon. Barda ötüp işleşti. Polnu Kırgızstandyk bolgon. Tajikistan şu 28'de eme çıkkanda, konflikt çıkkanda atbaş ekende bardygına. 28 mayda. Ha, yok aprelde emes de? Aprel. Aprelde, 28 aprelde de. Aprelde. Aprelde bolgon. Mına үйлердің барды магазин болған екен. Ha, bular bardygy частный magazinler bolgon, bardygyny atbaş ekende. Mana onun içine hem polnu atkan. Қайсы için? Mana onun içine hem. Bunun için ne? Çoğun bazar болған bu. Bunun için bazarçık bolgon çoğun. Bardygyny atıp içideki niyetelerdi büt tonap ketken da. Bunun içinde значит tacikler özleri da soda kılap bile Yok, Kırgızlar ele soda kılat da. Ben Tajikler ham. Ha, Kırgızstandyky. Tajik ham men mananda joldan öse kirip asa alıp jatkandır den, onu bilbeyim o men. Negizi Kırgızstandyk. Kırgızstandyky da bu. Ana örükler ele Tajikstandyky da, kagany Kırgızstan. Ana şu mana üylörün arkasında ana bayraktın arada şu bayağı kanal ötet da. Kanaldan nara Tajikistan. Marja Tajikistan. Ya Kırgızstan. Biya Kırgızstan. Ошо каналга чейин барып кайдым азыр, көрүп эле ошол канал болобу? Bolat. Ha purla basa. Mana yerden barsak kanal özgü barabız. Мына ал азыр ушул базарчыкты көрүп турабыз да, бул жерде өзү эмнеге сатылчу эле? Şu produktlar, şumotka, kale kiyim, keçe, baldardıkı, çoğdardıkı, şolda. Mana yerde yet satılat, kasapana. Şol. Mana yerde yet satılat. Yetlerde şu mana gözlerler tavarlarda alıp koyğonga nasır material kerekli öyle çaka pakalar. Өзүңүз кайсы айыл өкмөтүндө жашайсыз? Жаңжер айыл өкмөтү, жаштык айылда турам да. Жаштык айылында. Аты жөнүңүз? Абдырашт. Абдырашта бар, Абдырашта бар. Ha, bunu al Kırgızstan'ın. Bu Kırgızstan tarafı kanalga barasızbı? Maralçı. Жүрün kanala. Kanalı mana suundan tartып. Biz немеде мынан базарчыкка кирдик. Базарчыкка кирдик. Биз өзү мына сол жакка карап мындан Тажикстанга кирип кетет экен. Мына каналдын о жогору жагы бүт Кыргызстандын жери турабы? Ооба. Ооба, туура Кыргызстан. Жаңжер айыл өкмөтүнүкү. Ооба, мына канал мисалы кайсыл немеден судан тартылып келет дедиңиз? Sırdaryadan. Sırdaryadan тартылып келет, Сөзө бербешке бөлөм келсин. Көрдү да мына тура 36-та. Мына эми ооба ушул жерден мына канал жөнүндө сөз кылалы. Канал Сырдариясынан көтөрүлүп чыгат экен. Ооба. Насос менен. Насос менен чыгат да. Эми ушул канал мен ойлойм да ушул биз жакта жанакыл канчалаган суулар агып өтөт. Жана деле не деген дарыя дедиңиз жанагы? Сок дарыясы. Сок дарыясын Сок Өзбекстанга кетип кетет. Сок дарыясын бура турган болсок биз. Ошол мына Исфанага чейин келет экен. Лейлекке чекелет. Лейлекке чейин келе болганда жогору жактан бурса, Исфанага чейин келет. Жогору жактан бурса. Ал эми андан ары карай неме деген Тардария деген суу агат бизде, Каракулжада. Тардариясын бура турган болсо, мисалы жогорурактан бура турган болсок, ал мына ошол жанакыл сиз жашап аткан Сокко чейин келет да. Сокко чейинки территорияны суу менен камсыз кылса болот. Андыктан биз каналга суу берет, канал, только канал. Мына эми суу адамдын өмүрү дейт. Бул суу менен биз өзүбүздүн дыйкан чарбачылыгыбызды жүргүзөбүз, өзүбүздүн багыбан чарбачылыгын жүргүзөбүз. Эми аба сиз дагы өзүңүз айтыңызчы, мына согуш мезгилинде ушул суу маселесин боюнча тажиктер менен кандай болду? Булар сизде булардын каналын токтотуп койгонсуздарбы, же алар болсо Кече топулуңда 20 тонн жапырат. Токтотулганын билбейм анда. Биз ондо жогоруда бенсиз болуп жүргөнбүз, каналда суу токтогон болуш керек. Ошондо өздөрү токтотот да, булар алегидей светте өчкөн да. Азыр мана кадимгидей эле шонун бери агып атат го 28ден бери эле дагы эле. Endi territoriya Sırdarya bulardыкы да, өрөт да булар каалаган убагында. Бирок биз аркылуу өтөт экен да. Биз аркылуу өтөт. Башка выход жок да буларга. Endi mana аяктан өткөн үчүн биздин мана territoriyaga лимит берет. Бияга эч кандай лимит бере турган жер болсо керек. Бияда биздики бия бале Тажикстан болсо керек. Же о нарагыда барбы Кыргызстан территориясы аны билбейм деген. Суу күчкү калган. Кеттере билсе. Чегараны бузду его, эмне кылабыз? О, ягы барып да мына ягы жолдун үстү Кыргызстан болсо, ошондо мына ягы ичсе керек да. Ана тургандар Кыргызстан болушу мүмкүн да. Итам мысып кетпеди. Чегараны буздубу? Şol endi mana Sırdaryanın suunu gördüңүздөр. Yurtlar buna zapravkalar bardыгы өртөдү. Үйдү куруп койду ошода. Кайтарып оңдады. Президенттин үйдөн курулду го, бая көрсөттүң го бияка.
Ha, mына үй курулду. Жок, о нар жакта ак үй турат го, максаттуу үйдөн. Ana şol үй эле курулуп туруп, биттеле окшойт го. Мына жерде базарчык болгон, мына тажиктердин техникалары аябай көп жүрөт экен бул ошол Кыргызстан территориясында. Мына Кыргызстан территориясы өтөт да булар. Башка вакыты жок да, бу Каныбадан Мисфара өтүш керек да. Бул жерде военный техникалар биздики аскерлери жайгашканбы, каерде кайтарат? Онусуну билбейм. Чегарачылар. Шо баягы чегара ошо да 60-жылда. Ошол эле башка Ошол жок. Бул өзүнү корутат экен да, биякта корубайт. Биякта жок болсо керек, биякта жок. Анда буну кандай бул жерге неме коюш керек? Эндисе жолдун биягы Тажикстан болсо, уягы Өзбекстан болсо, Кыргызстан болсо, кантип койот аны? Жарымга коебу. Уну энди президентибиз энди Кудай кааласа ортосунан сым тартып койсо кутулабыз да, тажик өтөлбөй калат кийин. Маселе чоң экен. Алы маселе чоң да, президентке ham кыйын да, чоң да алы. Кыргызстандан келет. Ал Сырдария Сусактагычы, Сырдария Сусактагычы. бул Тажикстандын Хужанд областында жайгашкан. О, эте эмеси бар. Гези бар, Кайракум гези. Ошонун свет алабыз да биз. Токту ошонун берет да бизге. Ошо Сырдариянын Кайракум гези бар. Ошолар Өзбекстан алып кетет да? Онун ар жагы Өзбекстан, салбалар турат го. Көрүнүп турат. Ана ошолор Сырдария, ана ошол. Энди көз карандысыз болобуз деп мына жактан уласак керек. Өткөндө президент айтып атат эди. Токту Өзүбүздөн. Ата азыр сиздер Тажикстанга төлөйсүздөр токту. Тажикстанга төлөйбүз азыр. Тажикстандан алат да мына ошо жаңы жер айыл өкмөтү. Биздин насостор ham Тажикстандан алат да. Бул значит бул жер эме немеге жанагы илгерки мурунку кайсы неме деп коет эле область? Хожант областы. Хужанд область. Жок, мурун Хужанд эмес, башкача эле. Элнабад областы болуп турганда. Элнабад областы болуп. Элнабад областы болуп турганда. Азыр Хожант жаңы аты да бул. Азыр ошондо мына жолдун асы жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстанда. Кыргызстанда. Мына биз турган көпүрөнүн дагы ар жагы Тажикстан. Мына турган дарактар Тажикстанда, бул көпүрө Кыргызстан бул. Ал эми мына көпүрөдөн ана жерде канал өтөт экен. Ол. Каналга чейин Кыргызстан. Бирок мына жерден айрыкча Тажикстандын машиналары турат экен. Бу жерде Каныбадан району менен Исфара району бар. Ошо Хожантта каттап өтөт да булар. Эки район бар да бу жакта. Мына жерде бул жагына анан көпүрөгө чейин где-то 100 метрдей бар экен да. 100 метр бул жагы 300 метрде, 400 метрде анаки кайра Тажикстанга кирип кетет экен, Ошондой да, кайра Тажикстанга кирет да. Кыргызстан территориясы экен. Эми мына жерде айтыңызчы аба, бизде граждандар, биздечи жанагы немелерчи? Тажикстандык, турат. Мына жерде Тажикстандык эме жарандары менен Кыргызстандын жарандары мына бирөөнүн территориясына өтүшөбү мына жерден? Жок, биз азыр өтпөйбүз, тажиктарды билбейм неге. Биз өтпөйбүз. Жок, өскөп опасын да, жолдон өттүң эле кармап алат азыр. Кармап алышат, э? Кармап алат. Азыр бизге опасын азыр. Илгери мурдан экен өтүп, алыш бериш кыса көзгө чейин барып, протокол кылып келип жүргөнбүз. Азыр энди жок өтүш. Мына биз азыр аз жакта өрттөлгөн заправкаларды көрүп отурабыз. Аягында көрүнбөйт экен заправкалар, канча бир 15-20 заправканы полну тажиктер 28-де өрттөгөн да. Өртөп бүтүштү булар. Булар ошондо өзүнүн рызкысын өздөрү. Өздөрүнүн рызкысын өздөрү ham эле биз катары пайдаланып турган да ошону. Ошондо өртөп ташады бардыгына. Бул жерде ошол кезде тажиктер кеңири басып жүргөн, Кеңири басып жүрчү эдик. Биз ham кеңири мына жака барып кетчү эдик. Иши жок да биз менен. Уже энди бой калды да. Энди Гранистаны президент сымды тартып бөлсө ортодон, Кудай кааласа бүттү да. Ушул жерде ушул жолду бар бөлүш керек. Билбейм, мен кантип бөлсөң аны президенттер билет чечет да. Биз аны чече албайбыз. Эгерде ушул границаны мына жерден жолду экиге бөлүп койсо, бул жагы тажиктики, бул жагы кыргызстандык болот да. Ошондой болуп калат да. Бая граница ошондо такталып калат да. Адамдар бири-бириге тийишпей калабы деген үмүт энди бул. Биздин кыргыздын граждандарына зыяндуулугу тийбейби эгерде бөлүнүп калса? Онусуну биле албайм. Тийбеши мүмкүн. Потому что олар өтө албайт да бизден. Сиздер ошону кайсы жактан каттап каласыздар? Же башка жактан? Бизде мына жактан жолубуз бар, мына достук. Достук жолу бар. Достук жолу бар бизге. Жогорудагы айыл достук айылы бар. Достук айылы аяк 60 жылдык, бет арка 2, баягы келгенибиз арка 1 да. Келген жанакыл жерден бурулган жер арка 1. Центр шетте да, жаңы жер айыл өкмөтүнүн контору шетте. Арка 2 мана шер азыр. Арка 2 мана шер. Түз арка 2-ге чейин кетет экен, сол жакта Тажикстанга кирип кетет да.
Hazır endi Kırgızstandın granitsasini şu yol bölüp turadi da. Kırgızstandın granitsasini yol bölüp turadi. Эгерде жолду буып сала турган болсок, биз ушул жерден даже мына жерге чейин, ушу көпүрөгкө чейинки жол территорияны аскерлерди алып келип жайгашырып киргизбей кое турган болсо кандай болот да? Onusunu ayta albayım. Onu endi prezidentler çeçet, endi kantsi süйлөшөт, onu biz ayta albayбыз onu. Өзү биз ушул немени, biz ушул жерден, мына көпүрө турган жерден тосуп ала турган болсок, анда тажиктер мына жагынан сол İki rayonga öte albay kalat. мына жактан жол салып алса керек. Ildıyda jeri var, yol salışı mümkün. Ылдыйда жери бар экен, жол салып алат экен да. Ошондо кылат да, башка айласы жок экен да. Şonda yol bölünse, şonda Kırgız, Tajika zalalı biri-biriga тийбейт да. Азыр биздин жолдон пайдаланып атышат деп эсептесек болот экен да булар да. Şonda Tajikistan'a ötken tovarlarım, şonda bir yer, iki yerden açık koyuyor da, primeyle. Ötüt, dokumentalniy bo'ladi, ötüt. Şonda bo'ladi da. Tushundim. Şonda chorniy xod yo'q bo'ladi da, to'ssi. Bir yerden ötüp turgan bo'lib qoladi. Rahmat aba. Sizga cho'ng rahmat. Allohim rozi bo'lsin, sizlarga tinchlik, baquvvatchilik qalaymiz. En katı jabır tatkan uşul toyxana, Abdurrahman Hacı toyxanası 28'inde Tajikler örtüp jigirgen. Şol. Mana özüңүздөр көрүп турасыздар мына. 2000 квадрат метр экен, а? 2000 квадрат метр бекет. 2000 квадрат метр. 2000 квадрат метр экен. Тажиктердин үйү турат, бириси да өрттөнгөн эмес. Жок, бетте Мына жерде маршрутка остановкасы бер, конечный 55. 55тен 55'tin конечный бул Хажан Кыста көз деген маршрутунун конечный 55 деп жазып койгон го алдыга. Мына жерде турецкий үйлү да көрүп калдык да, түрктөр салып берген буну. Турецкий оны ошол максаттагы үйдөн да, булам үй өртөлгөн эде, ошону салган да шетке. Ким салып берди? Президент. Президент салып берген да мына ушул үйдү. Кече ушу максаттын катары да бүттү да булам. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына жерде биз максат айылына келгенде, арка айылына келгенде, ушул жерде жергиликтүү элдер мындай салынган үйлөрдө президенттин үйү деп коет экен да. Бул үй турецкий түрк туугандардын, түрк бордоштордун жардамы менен салынган үйлөр экен. Келсеңиз аба өзүңүз да бир кыскача түшүндүрүп берсеңиз. Адресин айтсаңыз. Бул үйлөрдүн эмеси жылуулугу кандай? Bunun жылуулуктары мындай жылуу 50 градус ысык суукка чыдайт дейт. Турецкий мына биз президент куруп берген президенттин үйү деп коебуз мына. Булар өтө заманбап болуп салынган жакшы үйлөр. Тажиктарда өрттөнүп кеткенде ушуну салып президентке чоң рахмат. Мына адамдар эмеде ысыкта, суукта калбады. Үйлөр bir aydan, 2 aydan içinde бүтүп адамдарды киргизди ичиге бул жака. Бардыгы үйлүү болду адамдар. Президентке чоң рахмат. Ыраачылык билдиребиз иштегениге. Siz мындай президенттин эмеси менен колдоосу менен курулган үйлөрдү ичиге кирип таанышып көрдүңүз да. Жакшы бекен? Жакшы бул. Ыңгайлуулугу жакшы. Бүт условия бар ичиде. Баня, душ, туалет деген заманбап үйлөр да булар. Президенtin şu türetin nemesi menen kurgan üylörün büt zamanbap üylör. Жақшы. Бұл азыр 50 градусқа туруштук берет деп атат мына. Ошондо мына жолду айтып атасыздар, şu жолдун ортосунан чегара тартып койсо бизден тынчыраак, тажикелер тынчыраак жашайт эле деп атасыздар да. Ошондойбу туура? Ошондой болушу мүмкүн. Энди аны президенттер чечет да. Ошондой болсо жакшы болот. Эл тынчыраак болот да энди. Азыркы бийликке Азыркы Садыр Жапаров канча ташиптерге ыраазысыздар? Ыраазыбыз енді. Пока азыр нормально бизди аман эсен сактап калды 28-де. Ошонуга ham чоң рахмат. Жолдоруңуздар оңдолду. Жолдор мана максатты 10 километр жерди асфальт кылып берди. Чаңып жатчу эди. Үй күйгөн адамдарга үйлөрдү куруп берген, үй күйгөн адамдарга үйдү куруп берди. Чоң рахмат. Мана ыстыкка, суукка калбадык. Мана үйлөр бүттү да, таяр адамдар үйгө кирди. Максат айылындагы Максат орто мектебине келдик. Бул мектеп канча жолу бир тажиктер тарабынан жабыркаган мектеп экен. Мына акыркы жолу былтыр 28 апрель күнү бул ушул кошуна өлкөлөр тарабынан бул мектеп өрттөлүп, кайрадан жаңыдан курулуптур. Мына биздин чет элдик инвесторлор дейбизби, өзүбүздүн бордош
Турция элинин жардамы менен ушул мектеп жана турак жай үйлөрү курулган. Ошондой эле ушул жерде эле мындай бир сонун футбольный полиясындагы куруп беришиптир да, газон. Эми ушундай бир балекет апаттардан Аллах Таалам өзү сактасын. Бул максат айылына тынчтык болсун дайыма. Ушундай жап-жашыл болгон футбол аянтчаларында балдарыбыз ойноп дегендей, мындай жакшынакай жаркыраган мектепте балдарыбыз окуп дегендей билим алып, ошо тынчылык заман болсун. Максат орто мектебине кош келиңиздер. Assalomu alaykum. Mына мектеп аябай зор курулуптур. Assalomu alaykum. Жакшысыздарбы? Assalomu alaykum. Açık yerler Mына Максат айылынын мектебиндеги жаңы парталар, доска, стол стулдарынан бери башталгыч класс канасы. Мына классты да көрсөк, мына эжеке өзү ачып берип атат, мынаны да көрүлөт. Мына классы дагы сонун экен, мына жаркырап. Жанакындай эле класс. Каталогдор дагы зор. Эже канча класс бар? Бұл директордың кабинеті, ә? Бұл директордың кабинеті екен. Астыда 12 класс, үстіде 12 класс, ә? Бұл жерде ысық су, мұздақ суымен орнатылған. Бұл жақта да ешке шыға тұрған жақта. Запасный ход. Бұл жақта. Бұл жағы ашқан екен. Ашқанасы мұнан жақта. Şularda hem küygüzü taşıyanlar gördünüz mü? Bak zaten ne kadar bana bir sürü. Abi şu küygüzü kollarını soğurun ha? Az yaşlı Бұл башта мурунку мектепте деле болгон да ушундай условия, ашканасы менен, э? küygüzü falan var bu yerlerde yani attırıp çağırıyor. Бул жакта өзүндөй болду мурдагыдай? Өзүнөн дагы жакшы болду, тура? Мурдагыдан да жакшы болду деп айтып атышат. Значит, бул spor zalları? Açık at. Açık verin de var. Buna bugün bizim prezidentimizin bergen jardamlarına öçürüp turuşat. Бұл жақ қыздар киімін чечүүчү жер екен. Бұл жақ балдар киімі.
Burada дене тарихханасы. Maksat ayında maksat ülkenin de geçici Gongdan başlar, gongdan. O. Zamanı iyi. Geçe eşik, derezelerle geçe, rahatlık, küygüz salgan. O, canı koyup, zakon yapıp koyup. Oşo komşular, bunun astıdağı uylar Tacik'in grajdanları. Arka, jolun arka özü. Soldatlar çıkıp gelgende o. Jolunlar, jol. Oşo uyun aldı Tacik komşular. Oşo atqanda grandametler bilen Oturdunuz mu ана жерде? Ана жерде жаңы кыргыздардын үйү курулуп турган. Oşo asты бүт Tacik grajdanları. Ар жагы. Полный Tacik. Бул жагычы бул жагы? Тажикпи? Бул жагыйлар ошондой. Мына үйдүн асты жагы полный Тажик. Ошондой жерде граница. Каяк? Ал жакта комнат неме экен? Класс беле? Класс көрүп коелу. Ошондо канча класс деди? Астында 12, үстүндө 12. Орус тили адабият класс экен, Бул да эми жасалганат. Окуу куралдары али немеге сентябрга чейин дагы ташылып келинсе керек. 15 сентябрда açıldı. 15 сентябрга чейин, Жакшы, жакшы. Жап-жаңы, свежий. Красканын жыты муу. Эжеке ошондо астыда канча класс бар, үстүндө канча класс бар? Değil olsa gerek, hazır. Rekor, şöyle 5, 6, 7, 8. Bitti kitapxonalarda bitti. Жети экен, мына география тарых классы. Бул болсо кыргыз тил жана адабият. Математика, информатика. Анасы, физика. Ал эми мына болсо англис тили. Мына запасной ход. Бул китепкана. Уже саламатсыздарбы? Китепканаңыздар зор экен, Китептер. Окуучулар экен да булар. Жаңы окуучулар. 6 жылдан бeri иштейм. Каримова Надира. Бул мектепте канча окуучу бар? 205 окуучу окуйт мектебибизде. Максат орто мектебиде. 205 окуучу. Ооба. Мектеп предметтер барына жетиштүү? Жетиштүү, ооба. Бардык. Мындай окуу предметтер барына жетиштүү келди да, же анча-мынча дагы бар. Китептерби? Китептер дагы келиш керек. Бир аз жетишпейт. Бир жетишпейт, Ооба. Себеби анча-мынча. Себеби күйүп кеткен үйлөргө кошулуп китептер күйгөн да. Иә. Китептер окуучулар дейт да. Баягы немеде убагында. Ошол тополоң болгон убакта китептер окуучулар дейт. Ошондо окуучулардын үйдө кошулуп күйүп кеткен да. Ар бир окуучуда 14 китептен болгондо көп эле китеп күйүп кеткен. Мына жерде библиотекадагы китептер күйгөн эмеспи? Жок, бул жерде аз эле күйгөн. Ону бурчка топ-топ күйгүзгөндө күйбөй калганда алар күйөттөп эле кете берген да. Ошол китептер өздөрү эле топ-топ туруп күйгүзгөн китептер күйгөн, анан башка жака тарап кеткен эмес. Ошол жерде эле өчүп калган. Күйбөй калган китептер барбы сизде? Ушул мыналардын баардыгы күйбөй калган. Ушул китептер күйбөй калган. Ооба, күйбөй калган. А мыналар жаңы келди. Буларды күйгүзгөндө күйбөй калган да? Күйбөй калган, ооба. Жакшы экен. Бул жаңы китептер ошол эле жаңы болгон. Мыналардын баардыгы жаңы келди. Буларга Булар болсо жаңы келди. штамп уруп номер коюп атабыз азыр. Максат мектебинин штампын. Течелерден мурунку китептер экен. Ооба, булар дагы. Мында дагы эми китеп келишип күтүп атасыздар да дагы келет, Ооба, дагы келип жатат. Америкалык тарап келет деп атат. Кытайдан келет дейт, жардамга китептер, спонсорлор берет деп атат. Жок китептердин саныны, анан аттыны берип атабыз. Ошого каранан кийин китептер бизде жок китептерди алып келип атат.
Mына 15 сентябрда окуу ачылат атат. Сиздердин мектеп даярбы ушул окуунун ачылышына? Биздин мектеп толугу менен даяр. Ага чейин калган китептер дан келет дейт, ошого чейин жетишебиз бардыгына. Рахмат сизге. Киерефе тарт. Шунасы. Спортзал ачылдыбы? Biz hazır Maksat orta mektebining spor zalına kirip baratабыз. Jeri var da. Бұл спор зал екен. Залда жанагындай воздух очистительдер менен сношение болгон. Жарык, сонун. Бу жерден көптөгөн кыргыз спортчулары чыгат деген үмүттөбүз. Бул да эми бурус деп коет. Экинчиси курулуп атыптыр да эми, курулуп атыр. Толук курулуп бүтө элек экен да бул спорт зал дагы. Кудай берсин. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Лелек районуна караштуу Кулунду айылынын аймагынын Максат айылындагы мектепти оңдотүүзө. Мектептин жабыркаган учуру. Мына жерде сиздер мектепти көрүп турасыздар, жабыркаган, канды жабыркаган о. Мына жерде кантип күйүп кеткени. Ошол кезде президентибиз келип бул жабыркаган мектепти көрүп, анан кийин кайра мынандай мектеп куруп берди азыркы бүгүнкү күндө 2 айдын ичинде. 2 ай 3 ай болгон да. 3 айга калтырбай бүтүргөн. 3 айга калтырбай бүтүргөнү. Мына биз бүгүн сиздерге дагы ичинен жеринен көрсөттүк. Мына калына келтирилген мектептин ичи сонун болуп бүткөн. Бул боюнча дагы кененирээк сиздерге көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум эне. Алейкум ассалам. Siz ушул жердин жашоочусузбу, Максат айылы? Максат айылынын жашоочусумун. Şu katta уулум эде Ражапбай шээрге илгери мен алега не деген биринчи паша президент келгенде шээрден жер алды. Аскар Акаевдин үйүнөн алган эди. Шээрде жашап мына 2 кыз чыгарды, 6 небереси бар. Жакшы жашайт эди, колу гүл уста эди. Мына şu айылдарга эм усталык кылат эди. Эмне болуп өтүп кетти? Şu endi keçe mına şunday memi oldu, felaket oldu. Balamdı attı da attı. Şu atıdan ketti. Şunday mustalıktan kelip turat edi uyga kirip, anan men nevrem alıp kaçtı, ol uyga kirip kalganda. Şu eşkin aldı maşınlar oğun şu aylanışıp kalıp ketti da. Anan şöyle o atılı, anan öyle kalıp yukarıları hem özü kaçıp ketiptir. Üydün içinde kalıp gitti. Endi anan o atılı uyda kalıp üstüne alege düşüp. 2 gün yukarıları hamma çok dizi dev jürüp, tavıp, doktorlarda alıp gelip aparıp anan şöyle koydular. Balam жақсы деп біреудің хақын жей тұрған шындай мен қарай тұрған балам шөле деді. Қанша балаңыз бар? 4 ұлым бар, 3 қызым бар. Мына оның 2-3 қыз, бітті ғана ұлы бар. Мына Русланбек деп шетте. Балаңыз қаншаншы балалы? Қайсы? Ошол. Қайтыш болған балаңыз? Қайтыш болған балам меме 50-төргө кірген екен. Ең чоң эле? Жоқ, оның катта Давид дежесі бар. Ұл балдардың чоң шөледі, 50-төргө кіріп 6 невре көрді де. Endi köre turgan vaka kelgende balam şöntüp kaldı da atılı usta balam şu uyun içinde kalıp ketip şondoy oldu, bari joktu, tonup, pin, ükelari tağıp anan. Şondoy kıldık da rahmat Kim bana. anlat atemanı? Onu endi şu endi komşulardan meme oldu da endi şu öz. Soldatlar var. Soldatlar oldu endi. Endi şu komşuuz endi tazayım joldun boyuga ulum bozuy turatko şehirde endi komşuuz şunday kirişiz bäribиz komşuuz. İlgeri bakta jakşı jaşayt edi baldarım 11'de şu Tacikçada бүтүп baldarım
Ana düşemide kızmat kılıp kelgen. Şunday ele degendi ben şetke çıkıp 4-nji atouda şu 4-nji balam ketdi da. Şu 4-nji uruş boldu keçegi uruş. 4-nji uruşda mana şu balam şerde kalıp ketip izleyip balarım taup. Andan keyin şunday boldu. 4 balası kaldı, 2 de kız çıkardı dedi. 54'de endi ötüp ketdi da. Şunday boldu mana. Bugün mana meme prezident geldi, rahmat. Kelip bizdi joktoп, baldarın nevrelerimdi joktoп, mana uy bitirişip berip jatatlar, olarga ham rahmat. Meme kılıp, şul endi aytargam, silerge ham rahmat ulum. Biz razı bu birliklerge razıçılığım var. Sadır Japarov'a rahmat, kelip mana joktoп, bizdi joktoп barını berip, meme kılıp turatlar. Kelip uy salgan bärige rahmat. Bu bala ilayim kelecekken bolup, umur uzun bolsun da şu işi ilgilik aşıp kete versin. Men aytar sözüm şol endi. Assalamu alaikum. Uçurdan paydalanıp men Adinayev Saparali uşul Leylek rayonunun Tacikistan menен çegaralaş maksat ayılına hoş gelipsizler. Bizdin maksat ayılında 2021 yıldan 29 aprel günü şunday kütüsüz okuya olup ketti. Şunday kütüsüz okuyanın arkasında şunday Allah Taala'nın bir çoğun sınavısı oldu. Oşol sınavdı biz jalpı Kırgız elimiz, jurtbaşыбыз Sады Nurkожоевич baş bolup, şunday sawurdуулuk menen, çıdamkайлык menen, şunday kıyınçılıkka karabastan jalpı bardığımız köçüp gelip, patriottuluk sezimi menen jelegibizdi jelbiretip, bugünkü күндө maksat aylı kıska mönötün içinde şunday kiçi şaharga aylandı desek bolot. Bugün ulu urmattуу prezidentimiz yine emereklerdi alıp alış üçün dagı akça verip ketti. Biz elin atынан dagı tereң razıçılık bildirebiz. Buyursa bizdin maksat ayılın infrastrukturası kıska mönöttö önüktü desek bolot. Şunday mamleket tarabından köngül burulup, jalpı Kırgız elimiz bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarıp, ынтымакта, birimlikte kelip kol sungan jardam bergenderge dagı bir jolu elibizin atынан tereң razıçılık bildirip ketebiz. Mına özüңüzдөр көрүp тургандай 29 aprel günü şunday Tacik taraptan şunday kütүүsüz okuya bolup, atkılap şuzu bizdin maksat orta mektebini şunday jaraksız avalga keltirip koygan. Andan keyin mamleket başçыбыз özü kelip, Kırgız elimiz jalpı kelip, kayradan kalıbına keltiriş üçün mamleket tarabından çoğun karajat bölüp, birinci şunday elektr tarmağından aytıp kete turgan bolsok, bugünkü күндө elektr tarmağı 300'dan az tolbalarda oturup, köçölөрgө, trassalarga jarıktandırууlardı toluğu menen kirgizip berdi. Biz şu elektr tarmağıda iştegenlerge dagı tereң elin atынан çoңдон çoң razıçılık bildirebiz. Andan keyin Sады Nurkожоевич özü 10 kilometr garячий asfalt töşөшкө mamleket tarabından köngül burulup, bugünkü күндө asfaltlarыбыз толук бүтүp, andan sırtkары joldun jeги trotuarlar kurulup, bardığı bugün толук büttü desek bolot. Andan sırtkары zamanba FAP kuruldu. FAP'ımızda bugün açılıp azemi oldu. Andan tışkarı koğumdu kengse bütüp, Ayılbaşçının kengsesi büttü. Mına dessatımız 2 etaj dessat salınıp atat. Sады Nurkожоевич özü iş bul menenle toktop kalbayt dedi. Buyursa nasip kılsa biz dagı толук jardam berip, men özüm közömölgө alıp turam dedi. Muna sırtkары biz 1,5 min kojoluklarga 15 soduktan uy jay kurup jaşao üçün 15 soduktan jer tilkesini bölüp bergenbiz. Жерди берип койгон менен эле чегарабыз бекемделип калбайт экен. Ошондуктан биз Sады Nurkожоевичтен дагы бир сол жолу өтүнүп суранып кетебиz. Ушул жаштарды массовый көчүрүп келиш үчүн мамлекет тарабынан узак мөөнөттө суда берсе дагы жакшы болот эди. Же болбосо узак мөөнөттө жеңилдетилген 5%дык насыяларды берсе, же ипотека аркылуу үйлөрдү салып, массовый жаштарды көчүрүп келсек, Kuday buyursa толугубуз чегарабыз бекемделип, элибиздин жашоо жакшырып, айылыбыз бир кулпурган дагы бир жакшы айылга айланат деген толук дагы ишеничтебиз. Рахмат сизге.